Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютерден автозагрузкага кирип калган программаларды өчүрүү боюнча болмокчу. Мисалы, биз көбүнчө компьютерди жандырганыбызда компьютердин загрузка болушу кыйын болуп калышы мүмкүн. Эмне себептен ошондой болуп калышынын себеби автозагрузкага кандайдыр бир программалар кирип калышы мүмкүн. Ошол программалар загрузка болуп ачылганча компьютер күтүш керек болуп калат. Мисалы, биз көбүнчө жандырганыбызда Яндекс, Chrome жана башка программалар дагы кошо ачылып загрузка болуп калышы мүмкүн. Демек, ошол программалар автозагрузкага кирип калган. Ошол программаларды автозагрузкадан өчүрүп коюш керек. Автозагрузкадан өчүргөндө ал программалар компьютерден өчүп кетпейт. Бирок биз керектүү болгон учурда өзүбүз ошол программаларды жандырып иштесек болот. Ал эми автозагрузкага кирип калганда, компьютер жанганда ошол программалар дагы кошо жанып, терезеси, экранга чыгып калышы мүмкүн да. Биз ошол программаларды өчүрүп коюшубуз керек. Ал үчүн биз клавиатурадан Ctrl, Alt, Delete деген 3 клавишаны чогуу бирдей бассак, ушундай мени чыгат экрандан. Бул жерден диспетчер задач дегенди тандап коебуз. Же экинчи вариант менен кирсек дагы болот. Экинчи варианты мыштын көрсөткүчүн пуск алып туруп, мыштын оң жак баскычын бассак мени чыгат. Бул жерден диспетчер задач дегенди бассак болот. Диспетчер задач дегенди басканыбызда биздин ушундай диспетчер задач деген терезе чыгат. Бул жерде мына биринчи эле процессы деген тандалып турат. Демек, бул компьютердин азыркы учурдагы процессин көрсөтөт. Андан кийин производительность деген бассак, компьютердин производительностун көрсөтөт. Бул жерде журнал приложений деген бассак, кайсы приложениялар, программалар менен иштегенибиз чыгат. Ал эми бул жерден автозагрузка деген бассак, кайсы программалар автозагрузкага кирген, ошолордун тизмеги чыгат. Бул жерде мисалы Chromium деген программа автозагрузкага кирип калыптыр. ESET деген программа автозагрузкада. Бул ESET антивирустук программалардын автозагрузкага киргени макул. Себеби компьютер жангандан баштап бул программалардан кошо жанып, компьютерди диагностика кылат. Ал эми Chromium деген программаларды автозагрузкадан өчүрүп коюшубуз керек. Бул программаларды биз керектүү болгон учурда өзүбүз загрузка кылып иштетип алабыз. Башкача айтканда, өзүбүз жандырып иштетебиз. Бул жерден өчүргөндө бул программалар компьютерден өчүп кетпейт. Корпустарына отключение кылып коюш керек. Отключение кылыш үчүн бул жерге состояние деген жерде включение деген жазылган мыштын көрсөткүчүн алып барып, оң жагын бассак контексттик меню чыгат. Бул жерден отключить деп басабыз, мына отключение болду. Экинчисин дагы ошентип отключить дегенди басып отключение кылып коебуз. Демек, бул эки программа автозагрузкадан өчтү. Биз компьютерди жандырганыбызда бул программалар кошо жанып иштебейт. Андан кийинки дагы мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп коеюн. Бул жерде пуска мыштын көрсөткүчүн алып барып, оң жак баскычын бассак мени чыгат. Бул жерден программный компоненти деген бассак, компьютерге орнотулган бардык программалардын тизмеги чыгат. Эгерде бул жерден кандайдыр бир компьютерден кандайдыр бир программаны өчүрүү керек болсо, ушул жерге кирип туруп, биз ошол өчүрө турган программаны тандап өчүрүп коебуз. Мисалы, Chromium деген программаны өчүрө турган болсок, ушуну тандап туруп, өйдө жактан удалить дегенди басып коебуз. Кийинки мүмкүнчүлүгүн көрөлү. Center mobilность деген бассак, бул жерден экрандын жарыгын азайтып көбүйтсөк болот. Бул жерден үнүн настройка кылсак болот. Бул жерден батарейканын состояниясын карасак болот. Бул жерден внешний дисплей кошуп, ошону настройка кылсак болот. Бул жерден проекторду настройка кылсак болот, эгерде проектор кошулган болсо. Андан кийинки бөлүмү управление электропитанием. Бул жерде электропитаниени башкарсак болот. Просмотр событий. Бул жерде мен керектүүлөрүн гана көрсөтүп кетем. Система дегенди бассак, компьютерге кайсы операциялык система орнотулган, кандай процессор коюлган, оперативный памяти канча,
системанын тиби кандай 64 разрядка 32 разрядка ушул жерден көрүп алсак болот. Кийинки бөлүмү диспетчер устройство деген бассак, компьютердин баардык түзүлүштөрүн ушул жерден көрсөк болот. Бул жерде компьютерге кандай түзүлүштөр орнотулган, мисалы Bluetooth, дисковод, видеоадаптер, батарейка, мыш, иши кылып компьютердин баардык түзүлүштөрү ушул жерден көрсөк болот. Кээ бир айрым түзүлүштөрү иштебей жатса, ошол түзүлүштөрдө сары түстөгү илет белги же соо белги түрүндө белги пайда болуп калышы мүмкүн. Мисалы бул жерде эки устройстводо илет белги турат, демек ушул эки устройстводо кандайдыр бир проблема бар. Ал үчүн ушул эки устройствонун драйверин обновить этип коюш керек. Кийинки бөлүмүнү карай турган болсок, сетовый подключение дегенди карасак, бул жерден компьютерге эгер сетовый кабель кошулган болсо, ошону карасак болот. Бул жерден беспроводной сеть, мисалы бир Wi-Fi кошуп турат, Wi-Fi иштеп турат, мына антеннасы иштеп турат, бул жерден Bluetooth. Кийинки бөлүмүндө управление дисками, бул жерден дисктерди башкарсак болот. Управление компьютерди башкарсак болот жана башка. Ал эми биз компьютерге экранга клавиатураны чыгара турган болсок, мисалы үчүн бул жерден найти дегенди басабыз дагы, бул жерге поиск Windows деген жерге экранная клавиатура деп жазсак, бул жака мына экранная клавиатура деп чыгат. Бул жерден экранная клавиатура дегенди басабыз. Бассак ушундай терезе чыгат, специальные возможности деп. Бул жерден биз клавиатура дегенди тандап туруп, включение экранной клавиатуры дегенди жандырсак, бул жака мына экранга клавиатура чыгат. Бул жерден биз окуучуларга клавиатуранын кызматы жана баскычтары жөнүндө ушул жерден көрсөтүп өтсөк болот. Экранная клавиатураны чыгаруунун дагы бир экинчи жолу бул жерге пуск мыштын көрсөткүчүн алып барып туруп, сол баскычын бассак ушундай меню чыгат. Бул жерден параметры дегенди тандап туруп, бул жактан специальные возможности деген бассак, ушундай специальные возможности деген терезе чыгат. Бул жерден клавиатура дегенди тандап туруп, бул жерден включение экранной клавиатуры деген жандырсак, бул жака клавиатура чыгат. Ушундай кылып эки жол менен кирсек болот.